Инсан программасынын бул чыгарылышы Кыргызстандын желегин чет жерде желбиреткен жаш чемпиондорго багытталат. 19 жаштагы Кубанычбек Айбек уулу Ош шаарынын тургуну. Ал дзюдо боюнча өз салмактык чени менен Азиянын чемпиону болууга жетишкен. Айтымында 10-11 жашынан баштап дзюдо менен машыгат. Кыргызстандык дзюдочу Айбек уулу Кубанычбектин алгачкы ийгилиги 2016-жылы Якутияда өткөн Азия балдары эл аралык мелдешинде алтын медаль тагынуу менен башталган. 46 килограммга чейинки салмакта күч сынашкан Кубанычбек финалда азербайжандык балбанды жеңип алган. Андан соң 2017-жылы Бишкекте өткөн Азия чемпионатында 3-орунда камсыздаган. Ал эми өткөн жылы Ливанда уюштурулган Азия чемпионатында 55 килограмм салмак чен менен алтын медалда камсыздаган. Ал эми быйылкы жылдын башталышы менен Кубанычбек Айбек уулу Европа кубогунда 2-орунду ээледи. Жаштар арасында Европа кубогу 16-17 февралда Санкт-Петербург шаарында өткөн. Мындан башка турнирлерге да катышып байгелүү орундарды алып, кыргыз желегин чет жерде желбиретип жүргөн жаш дзюдочу жакында Кытайда өтүүчү Азия чемпионатына даярдык көрүүдө. Келе жаткан чемпионат Азия сарынаясында Тайпейде өтө турган сарынаяга даярданып атабыз. Азыр жакында сборлор болот. Ошол сборлордо даярданып, ошо 29 августта өтөт. Ошол турнирде Кыргызстандын желегин бийик көтөрүүгө аракеттенип, ошол жактан алтын медаль алууга аракеттенип атабыз. Ошол азыр ошол турнирге, главный ошол турнирге даярданып атабыз. Андан кийин Кудай кааласа октябрда чемпионат мира өтөт. Ошо чемпионат Азиядан алган балдар ошо чемпионат мирага мындай допуск алат, мындайча айтканда. Ошо азыр главный чемпионат Азияга даярданып атабыз. Ошо 8 жылдан бери Мухаммед Умар спорттук клубунда машыккан Кубанычбектин машыктыруучусу Бакыт Жусупов. Ал болгон аракети менен Кубанычбекти тапка келтирип тарбиялоодо. Жумасына 6 күн машыккан Кубанычбек жашоосун спортсуз элестете албайт. Анын жашоосу спорт менен кызыктуу. Бул спортсуз мен залга келбей койсом, мисалы, кадимкиден мындай сагынып кетем, үйдө батпай, үйгө кыйналып, мындай залга келсем мен көп нерсени алаксып, ошо спортто тренировка алам да. Бул спортто мен көптөгөн досторум таптым. Ошо агайлар менен, спорт менен мен көптөгөн жактарды көрүп келдим. Ошо спортту мен азыркы учурда келечекке койгон максатым Олимпиада оюндарында Кыргызстан үчүн алтын медаль алып, ошо Кыргызстандын желегин көтөрүп, ошол жакта, ошол ареналарда Кыргызстандын желегин гимн ырдатабыз деп аракеттенип жатабыз. Ошо Кудай кааласа алдыңкы максатыбыз ошо Олимпиада оюндарынан 1-орунду алуу. Азыр ошол турнирлерге биз азыртадан даярданышыбыз керек. Ошо азыр молодежкамын мен. Кудай кааласа 2 жылдан кийин мужиктерге өтөм. Ошондо мындай чоң дагы алдыда көп турнирлерди утуш керек. Олимпиадага барыш үчүн рейтинг топтош керек. Ошо азыркы учурда мен рейтинг топтотам десем да жаңылышпайм. Бул дзюдо 3кө бөлүнөт: кадет, юниор, сеньор деп. Мен азыр ошо юниордомун. Да 2 жылдан кийин Кудай кааласа сеньорго өтүп, ошо Олимпиадага барууга аракеттенем. Мен ийгиликтериме сүйүнгө бул абдан неме ата-энем, агайым, кыргыз элим. Ошо мен ошол ийгиликтерди жаратсам, ошо өзүм сүйүнөм, ошо Кыргызстан желегин көтөрүп атам, Кыргызстанды таанытып атам деп. Ошо башка мамлекеттерге таанытып, ошол жакта гимн ырдатсам мен абдан өзүм сүйүнөм. Ошо менин ийгиликтерим кыргыз элим үчүн, ата-энем үчүн, агайым үчүн. Ар бир сөздү орду менен сүйлөп, кичипейил жаш чемпион мелдеште жеңилүүнү да, жеңишти да билиши керек дейт. Жана да спорттогу татаал учурга, кыйынчылыкка чыдаганда гана ийгилик болоорун кошумчалайт. Өзүм алсыздыгым ошо мындай соревнованияда утулуп калсам, ошо мен мындай толук даярданбапмын деп, ошо кайра келип аракеттенем. Бай кээ балдар бар, утулуп калсам болду, сынып калыпчы, менен чыкпайт экен. Ал андай болбош керек. Утулуп калсаң кайрадан күчөйүшүң керек экен, ошо жетишпей калыптыр, дагы кошушум керек экен деп. Мындай мотивация алып кайра сынып калбай, дагы алдыга аракеттениш керек. Бардык эле спортчулар утулат. Ошо утулганда мындай сынып калбаш керек. Жеңгенде дагы мындай ошо звезда болуп кетпеш керек. Жылдызданып кетпеш керек.
ошону көтөрө билиш керек. 2018 мен үчүн абдан кыйын болду. Ошо 2018 55 килограммдан чемпион Азия болуп, анан чемпионат мирада Багамада өткөн чемпионат мирада 5 круг өткөздүм, 5 схватка. Биринчи круг австралиец, экинчи круг казак, ошо үчүнчү круг монгол балбаны менен күрөшүп атып, за выход полуфинал. Ошо күрөшүп атып, мына акырегим сындырып алдым. Ошо сындырып алганыма байланыштуу мен за выход финал күрөшпөй калдым. Финалга жолдомо алып күрөшө албай калдым. 5-орун болуп калдым. Ошол травмадан кийин мен 6 ай эс алдым. 6 ай мүмкүн эмес болду. Ошо жакында мына 2019 баштадым тренировканы. Бул нерсе ошо абдан кыйын нерсе болду. Мен ошол турнирге мен чемпионат мирага абдан көп даярдангам. Ошо көптөн бери настрой коюп келгем ушул турнирге. Ошол турнирге настрой коюп келгенде ошо за выход полуфинал акырегим сындырып алдым. Бул мен үчүн абдан оор болду. Ошол жака абдан даярданып барган, ошо травма болуп калып, бул пешенеге жазганы, может алдыда да будан да жакшы ийгиликтер болушу мүмкүн. Спорт менен жаштайынан достошкон Кубанычбек учурда студент, эсеп-кысап тармагында билим алат. Дзюдо спорту боюнча дүйнө чемпиону болууну самаган жаш спортчу көптөгөн мамлекеттерге, турнирлерге барып, ал жактан спорттогу жаңы ыкмаларды үйрөнүүгө аракет кылат. Анталия, Хорватия, Багама, Ливан, Дубай, Якутия, ошо Россиянын да тегеректери, Казакстан, Өзбекстан, ошол көптөгөн мамлекеттерге бардым. Баары бир өзүңүн мындай туулуп өскөн жериң өзүңө башкача болот, мындай жакын болот. Башка мамлекеттер кандай болсо дагы, мындай өзүң туулуп өскөн жериң мындай өзүңө башкача. Ошол көптөн бери агайымда тренировка алып, өзүмдүн агайымда тренировка алып, ошол өзүм агайымдан кете албайм. Мен бардыгынан да ошо спортто өзүмдүн агайым жакшы билет, башка агайлардан караганда. Мен кичинекейимден бери өстүрүп келген. Ушул агай менен до конца ушу олимпиаданы кудай кааласа утабыз. Аракеттенебиз. Биринчиден ошо ата-энем мындай ишеничин казангым келет да. Ушул спортко түркү болду, ошону акташым керек деп. Кубанычбек Айбек уулу өзү жашаган үй менен тааныштырды. 8 жылдан бери жетишкен сыйлыктарын көрсөтүп берди. Бул медальдар биринчи чемпионат Кыргызстанда уткан медальдар. Бул чемпионат Кыргызстанда утсаң, сен за граница чыгып, мындай жолдомо аласың чет элге күрөш үчүн Кыргызстандын атынан. Кыргызстандын атынан ошо биринчи жолу чет өлкөдө жетишкен сыйлыгым. Бул мына медаль 2016-жылы Якутияда өткөн чемпионат Азия соревнованиясында 46 килограммдан биринчи орун алгам. Якутияда 4 мелдеш өткөзгөм. Биринчи круг орус балбаны менен, экинчи круг якут, үчүнчү круг казак балбаны утуп финалга чыгып, финалда болсо азербайжандык балба менен күрөшүп ушу 6 медальга жетишкем. Экинчи медалым 2017-жылы чемпионат Азия соревнованиясында Бишкекте өткөн, өзүбүздүн үйүбүздө өткөн соревнованияда мен 3-орун болуп калгам. За выход финал казакстандык балбанга уттуруп 3-орунга жетишип калгам. 3-орун болуп калгам. Бул мына былтыр 2018-жылы чемпионат Азия соревнованиясында Ливанда өткөн чемпионат Азия соревнованиясында по молодежи 55 килограммдан 6 медальга жетишкем. Ал жакта да 4 схватка өткөзгөм. Ошо 2018-жылы мен 55 килограммдан чемпион Азия болуп аталдым. Бул турнирлер Кыргызстанда өткөн Хан Манас турнири, Кыргызстанда эң чоң турнирдин бирөөсүнө кирет. Ал турнирден да мен 55 килограммдан биринчи орун алгам. Финалда өзбекстандык балбан менен күрөшүп, ошонун үстүнөн жеңишке жетишип, ушу 6 медаль алгам. Бул 2017-жылы Тулада өткөн Кубок Европа соревнованиясында өткөн медалым жетишкен. Бул медаль алыш үчүн мен 3-чү место күрөшүп атып, колумду сындырып алгам. Ошо колумду сындырып, акыркы секундаларда сындырып алып, ушул медальга зорго жетишкем. Мен үчүн абдан кыйын болгон медаль бул. Бул дагы ошо Санкт-Петербургда өткөн Кубок Европа соревнованиясында 60 килограммдан
мына 2010 жылы быйыл февральдарда өткөн турнирде Кубок Европа сарнасында 60 килограммдан экинчи орунду алдым. Финалда россиялык балуанга уттургениме байланыштуу экинчи орун болуп калдым. Бул 2016 жылы ошо жыл таңдоосу боюнча лучший спортсмен болуп алгам Ош шаарынан. Мына бул статуэткаларда ошо 2017 жылы, 2018 жылы немелерде ошо лучший спортсмен году болгом 3 жыл. Ошолордо берилген. Мэрлердин сыйлыктары бар, федерациянын сыйлыктары бар, ошо спорт комитеттин. Бул кубоктор ошо Кыргызстанда өткөн турнирлерде алгам. Бул турнирлерде Камил Арсланов деген мелдеш бар болчу. Ал турнирден да ошо бул деле биринчи сыйлыгым десем болот. Ошо Кыргызстанда өткөн кичинекей кезимде күрөшкөн кубоктор булар. Ошо международный турнирлерден биринчи орунду алгам. Кубанычбекти алгач спортко атасы алып келип, негизги шыктандыруучусу. Ал өзү да спортко кызыгып, ар дайым уулун колдоп бардык шарттарды түзүүгө аракет кылып турат. Кубанычбек үй бүлөдө 5 бортогандын ортончусу. Спортко кызыгам үчүн физкультурный бүткөнмүн мен. Аны өзүмдүн ниетимде бар эле, ушу баламы күрөшкө берип, бир спорттун бир тармагынан чыгарайын деген. Ар бир соревнованиясында ким менен кандай күрөшүп атасың, кандай кылып атасың, ошону карап сен эмнеде ошибка кетирдиң. Ошодон бери эле аркасынан барып жүрөм да. Казакстанга чыкты. Казакстандан Талдыкоргондо биринчи местени алды. Хан-Манас соревнованиядан биринчини алды. Кыргызстандан бир 4-5 жолу чемпион болду. Одан кийин Дет Азияга барды. Ол Дет Азияны как жаш балдардын олимпиадасында эле өтөт экен, 4 жылда бир өтөт. Ошо Якутияда ошодо биринчи местени алды. Медал алып, өзүм прямой немеде өзүнүн сайттары бар. Ошого кирип издештирип, ошо прямой өзүм бара албасам, ошондон көрүп отурам да. Анан сыймыктанасың да ошончо күрөшүп, ошончо утуп келип атса. Действительно спортсмен намыскөй болуш керек экен да. Намыскөй болбосо ийгиликке жетпейт экен. Мен көп спортсмендер көрөм, утулуп калса, утулуп калдым дейт. Бул утулуп калса, ыйлайт. Ыйлачу эле кичинесинде. Анан финалга чыкканда ойлонуп атып температура чыгып кетет. Мен ушунча намыз ушунда утулуп калсам эмне болот деген ой болот да. Ой, эми ошондой намызданып неме болбосаң, ийгилик келбейт да. Ошо намызданып, ушундай болуп өзү намыскөй да. Ошо действительно аракети күчтүү. Ошо мен да айтам, ошол эми ушул спортту ушул жактан баштадыңбы? Ушу бир тараптан чыгышың керек. Деп айтып, мен үйгө келгенде мен айтам, залга барганда агай айтат. Ушинтип агай менен муназага келишип, совместный ушинтип көтөрүп атабыз деп аракет кылып. Менин 5 балам бар. 3 кыз, 2 уул. Будан чоң 2 кыз бар. Кудай кааласа быйыл өкөтең быйыл бүтүп келишет. Бүгүнкүсү чоң кызым бүгүн акыркы госу. Ошону тапшырып атат. Бүгүн тапшырып болсо Кудай кааласа кызыл менен бүтүп келип атат. Кызыл диплом менен. Жакшы. Бул үчүнчүсү. Одан кийин бир кыз бар, эң кичинеси да бир. Эң кичинеси бир балам бар. Ошо 2 уул, 3 кыз. Ал эми инсан программасынын экинчи каарманы Алымкан Жамшитбекова. Ал жеңил атлетика боюнча Кыргызстандын 5 жолку чемпиону, көптөгөн эл аралык жеңил атлетика мелдештеринин катышуучусу жана чемпиону. Алымкан Ош облусунун Араван районунда мугалимдин үй бүлөсүндө туулган. Бала чагында спорттун бардык түрүнө кызыгып, жеңил атлетикага көбүрөөк ыктап, студенттик күндөрүнөн баштап чемпион болууга умтулган. Мен мектеп убагында 9-10 классымда райондор аралык өтүп калат эле спартакиадалар болуп, ошолорго катышып, шаарга келип дагы кээде катышып, мектептер арасында чуркап турат элем. Бирок анча деле мындай кызыгуу болгон эмес ал убакта. Кийин уже студент болуп, окуу жайга тапшырып, 2013-14 жылдары Ош мамлекеттик университетинин бизнес жана менеджмент факультетине
биринчи курска окууга өтүп, ошол жерден тапшырып, анда да биринчи курстар арасында спартакиада өтөт. Ага катышып, жеңүүчү болуп, биринчи месттен алганда, ошодон баштап менин кызыгуум пайда болуп, ар дайым ошо Бишкек шаарында жождор жогорку окуу жайлар арасында универсиада өткөн. Ошого өттүң деп мени ушинтип айтканда кубанып, барып катышып, ошондо дагы биринчи месттен алгам Бишкекте. Ошодон бери кызыгуу пайда болуп, бул жакта Токтобай Тажматович деген агайым бар эле. Чакырып, стадионго кел, бизде тренировка кыл деп. Ошол агайымда тренировка кылып жүрдүм. 4-курсума чейин тренировка кылып жүрүп, андан кийин Казбеков Алмаз агайым өтүп, 2017-жылдан бери ошол агайымда тренировка кылып келем. Жаш спортчу бир жума мурун Кыргыз Республикасынын спортунун олимпиадалык түрлөрү боюнча дирекциясы уюштурган жеңил атлетика боюнча Кыргызстандын чемпиондугунда 3000 метр аралыкка чуркоодо биринчи орунду алган. Ар бир жеңишин кыргыз элине жана жакындарына арнаган Алымкандын көптөгөн жакшы ниеттери бар. Чемпион болгондукту мен мурда ошо мектеп убагында жүргөндө эле кыялданчумун. Кичинекейимде телевизордон көрүп калганда, кандай мындай биз дагы ушинтип трибунага чыгып, бизге дагы медаль илсе, мындай биринчи местага чыгып, илүү мындай медаль алып атканымы кыялданчу элем. Ошол ийгиликтерим кандай тез эле келип калды. Бирок оңойчулук менен болгон жок. Бул спорт кыйын нерсе экен. Ийгиликке жетиш кыйын экен. Тренировкада бийик результаттарды кылам десең, ушунчалык кыйын экен результатка жетиш. Сырттан караган адамга мындай оңой эле сезилет да. Биз ар бир тренировкада бир чуркай бир күн работа кыласың, бир күн кросс, бир күн 10 км чуркасаң, эртең менен 10 км чуркасаң, кечинде работа кылышың керек. Работада бир күн тренерибиз менен сүйлөшүп, тренерибиздин ортосунда атайын план менен болот. Бизде үйдө негизинен ата-энем тарбиясынан ушундай болгонбу, кызым мындай элдин керегине жараган, элге бир кыргыз элимен бир мындай бир кичине болсо дагы кандай керең салымын кошкон, керең тийген кыз болгун деп ушундай тарбиялачу да атам, апам. Ошондой тарбияда өскөндүктөнбү мен ушул ийгиликтерди жаратып, көптөгөн тоскоолдуктардан өтүп, негизи кыз бала болгон үчүн көптөр айтышат экен да, сага бул спорт не кереги бар? Түшүнбөгөн адамдар да чыгат андайлар дагычы. Сен жөн эле чуркап жүрөсүң, бул сага спорт не кылып берет эле депчи. Мен бирок спорттон көп нерсени үйрөндүм. Спорт мени көп нерсеге тарбиялады. Сабырдуу болгонго, чыдамкайлуу болгонго, жеңишке жеткенден кийин ушул жеңишти дагы мындай кандай өзүнү мындай кармап жүргөнгө, мындай көпчүлүк болот го, жеңдим, мындай болдум деп эле кетип, жок, бизде тренерибиз көп айтат, канчалык бийиктеген сайын ушунчалык жөнөкөй болгула. Бийик дара канчалык мөмөсү бийик болсо, ийилет дейт го. Ошондой дейт го. Ошентип ийилип, мындай көп өзүңөрдү эметип кетпегиле, силер канчалык бийиктикке чыккан сайын силер мындай адамдар менен жакшы мамиле кылып, жөнөкөй болуп жүргүлө деп көп айтчу. Тренировкада бийик результаттарды кылам десең, ушунчалык кыйын экен результатка жетиш. Сырттан караган адамга мындай оңой эле сезилет да. Биз ар бир тренировкада бир чуркай бир күн работа кыласың, бир күн кросс, бир күн 10 км чуркасаң, эртең менен 10 км чуркасаң, кечинде работа кылышың керек. Работада бир күн тренерибиз менен сүйлөшүп, тренерибиздин ортосунда атайын план менен болот. Бул жеңил атлетика деп аты жеңил болуп айтылганы менен өзү өтө назик, өтө түйшүктүү спорттун бир түрү болот деп айта алам да.
Алымхан Жамшетбекова Ош мамлекеттик университетинин педагогика жана дене тарбия факультетинин окутуучусу болуп да эмгектенет. Мындан тышкары бизнес жана менеджмент факультетинин магистранты. Бош учурунда китеп окуп, комуз чертүү менен алектенип, эс алууну жактырат. Медаль, дипломдордун бардыгы кыргыз элим үчүн, ата-энемдер үчүн, мен Ош шаарында, республикада көп эле мелдештерге катышып алган дипломдору, медальдарым. Мен эң эле мага биринчи алган медалым, биринчи курста барып, универсиадага катышып, ошондо бул алган биринчи медалым болот. Муну көргөндө дайым суктанып, сүйүнүч менен карайм. Мен бирок ошо мектеп убагында чуркап жүргөндө ошол трибунага чыгып, кызыл медаль тагынсам деген кыялдарым бар эле. Ошол кыялдарымдын эң алгачкысы ушул медалым болот. Андан кийинки эле Кыргызстандын биринчилигин уткан, 400 метр аралыкка чуркап, ушул диплом менен жана бул медальдарымды алгам. 400-800 метр аралыкка чуркаганда бул чемпионатка катышып, эл аралык мелдештерге жолдомо алып, Ташкент шаарына барып, эң сүйүнүчтүү медалым бул ошо Ташкент шаарынан алган. Кандидат мастер спорттукту толтурган, мен эң жакшы көргөн медалымдын бири дагы ушул медаль болот. Жана бул диплом ар дайым ушинтип коюп алып, суктанып карап. Спорт чечкиндүүлүк, туруктуулук, тартиптүүлүк, коллективди сүйүү, жеңишке умтула билүүнү жана башка баалуу сапаттарды өнүктүрөт. Соңку учурда кыргыз спортчулары эл аралык турнирлерге катышып, байгелүү орундарды камсыздоодо. Кыргыз желеги чет жерде желбиреп, туу кармаган жаштар ийгиликтүү чыгууда.